Саламатсыздарбы, Кыргызстан телеканалын көрүүчүлөрү. Бүгүн 27 август. Эфирде жаңылыктардын түшкү топтому. Кызматыңыздарда мен Асель Болотбекова болмокчумун. Кыргызстан партиясы Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы сотко кайрылды. Орусиядагы жарандардын мекенине келүүсүнө жол ачылды. Бир суткада 101 адам коронавирус жуктуруп алды. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныша аласыздар. Экс-депутат Турсунбай Бакир уулу басма сөз жыйын өткөрүп, анда парламенттик шайлоого барууну пландап жаткан Бүтүн Кыргызстан партиясы аны тизмеден чыгарып салганын жарыялады. Мурдараак соц тармактарда ал аталган партиядан кеткени тууралуу маалымат пайда болгон. Бирок экс-депутат бул маалыматты четке какты. Анын айтуусу боюнча, ал партиянын съездинде белгилүү бир талапкерлер тизмеси үчүн добуш берген. Бирок шайлоого аз калганда тизме өзгөртүлүп, ал 22-орунга түшүп калган. Андан кийин такыр эле тизмеден жоголуп кеткен. Бакир уулунун айтымында партияга акча бергендер тизмеде андан алдыда турган орундарга жайгаштырылган. Экс-депутат партиянын лидери Адахан Мадумаровдон талапкерлигин мурдагы тизмесин кайтарууну талап кылууда. Болбосо сотко жана Бош айкомго кайрылаарын айтты. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев шайлоого Мекеним Кыргызстан партиясы менен шайлоого барбай турган болду. Бул маалыматты депутат өзү ырастады. Каныбек Иманалиевдин айтымында ал өз каалоосу менен шайлоого катышпоо чечимин кабыл алган. Буга чейин айрым маалымат каражаттарында депутаттар Каныбек Иманалиев менен Акылбек Жапаров Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмесине кирбей калганы тууралуу маалыматтар чыккан. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан партиясы менен барат. Анын айтымында партия жаңы түзүлүп, мыкты команда экени жана жаштар баштап бараткан үчүн тандаган. Белгилей кетсек, Мекеним Кыргызстан партиясында жогорку кеңештин депутаттарынан Искендер Матраимов, Марлен Маматалиев, Жыргалбек Турускулов, Таабалдыр Тиллаев жана Гүлкан Молдобековалар бар. Кыргызстан саясий партиясы Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна арыз берди. Партиянын мүчөсү Талант Мамытов арыз 26 августта жазылганын Азаттык радиосуна билдирди. Мыйзам боюнча иш 3 күн ичинде каралышы керек, деди Мамытов. Ал арада партиянын лидери Канатбек Исаев шайлоо штабындагы кызматкерлерге кайрылып, жумушту уланта берүүгө буйрук берди. Исаев сот Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгараарына ишенерин жана партия шайлоого сөзсүз катышаарын айтты. Белгилей кетсек, Борбордук шайлоо комиссиясы 24 августта партиялардан тийиштүү документтерди кабыл алууну жыйынтыктап, 17 партия эрежелерди аткаргандыгын расмий жарыялаган. Бирок Кыргызстан партиясы шарттарды бузган деген негиз менен анын документтери 25 августта артка кайтарылган. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Дүйсөнбаев брифинг учурунда билдиргени боюнча республикада коронавирус инфекциясы жалпысынан алганда 43 459 адамдан табылса, анын ичинен 37 492 бейтап ооруну жеңген. Кыргызстанда өткөн суткада коронавирусту 270 бейтап жеңип чыгып, 101 адам илештирип алган. Тагыраагы Бишкекте 32, Ош шаарында 1, Ош облусунда 10, Баткенде 8, Жалал-Абад облусунда 16, Нарын аймагында 5, Талас жергесинде 4, Чүй өрөөнүндө 7, ал эми Ысык көл облусунда 18 учур катталган. Акыркы сутка ичинде Кыргызстанда коронавирустан каза болгондор катталган жок. Улуттук банк экономиканын реалдуу секторун колдоо максатында жана коронавирус инфекциясынын жайылышынан улам экономикага тийгизген терс кесепеттерди жумшартуу максатында кредиттик аукциондорду активдүү өткөргөн. Бул тууралуу Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов бүгүн брифинг учурунда билдирди. Кредиттик аукциондор региондордун өнүгүшүн колдоо, банктар сыяктуу эле банк эмес финансы кредит уюмдары аркылуу жүгүртүү капиталын каражаттар менен камсыз кылуу, ошондой эле айыл чарбасын каржылоо жана ишкердик субъекттерди каржылоо мамлекеттик программаларын жүзөгө ашыруу максатында өткөрүлүп турмакчы. Эскерте кетсек, 2020 жылдын башынан тартып Улуттук банк кредиттик аукциондор аркылуу 35 миллиард сом сунуш кылган. Мыңда банктар ушул аукциондордун жыйынтыгы боюнча 3,5 миллиард сом алышкан. Кыргыз өлкөсүнүн Орусиядагы элчилиги жана шаарлардагы консулдуктары жарандардын мекенине кайтып келиш үчүн чартердик рейстерге тизме тизүүнү токтотуу чечим кабыл алды.
Бул тууралуу элчиликтин маалымат кызматынан кабарлашты. Буга байланыштуу Авиатрафик, Аэрофлот, Сибир, Тезжет жана Урал авиалиниялары авиакомпанияларына билеттерди расмий авиакассалары же веб-сайт аркылуу өз алдынча сатууга укук берилген. 27 августтан баштап Кыргыз өлкөсүнүн бардык жарандары мекенине кетүүнү кааласа, элчиликке кайрылбай эле авиабилеттерди түз сатып ала алышат деп айтылат маалыматта. Бүгүнкү күндө жогорудагы авиакомпаниялардын учактары Бишкек менен Ош шаарларына Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск жана Екатеринбург шаарларынан каттап жатат. Москванын Кубинка көчөсүндөгү турак үйдө жарылуу болуп, кыргызстандык бир үй бүлө жабыркады. Бул тууралуу 26 августта Life басылмасы билдирди. Алдын ала маалыматтар боюнча жарылуу 2 баласы бар жубайлар жашаган 3-кабаттагы батирде болгон. Коңшуларынын айтымында турак жайды кыргызстандык үй бүлө ижарага алып жашачу. Маалымат каражаттары билдиргендей, кыргызстандык жарандардын бардыгы куткарылып калган. Тез жардам кызматтарындагы булактарга таянуу менен жарылуунун себеби газ тилкесинин иштебей калышы мүмкүн деп билдирди. Жарылуунун натыйжасында 16 адам эвакуацияланып, жаракат алгандар да бар экени маалым болду. Тажикстандын экономикалык реформалары партиясы Рустам Рахматзоданын талапкерлигин алып чыкты. Ошол эле учурда жалгыз оппозициялык социал-демократиялык партия эч кандай талапкер көрсөтпөй турган болду. Ал эми көз каранды эмес кесиптик кошуундар федерациясы Тажикстандын азыркы мамлекет башчысы 67 жаштагы Эмомали Рахмонду президенттикке көрсөттү. Рахмон өлкөнү 1992 жылдан бери башкарып келет. 2013 жылкы шайлоодо ал расмий маалыматтарга ылайык добуштардын 84% алган. Белгилей кетсек, Тажикстанда президенттик шайлоо 11 октябрда өтүп, өлкө президенти 7 жылдык мөөнөткө шайланат. Президенттикке талапкерлер Тажикстанда кеминде 10 жыл жашап, мамлекеттик тилди билип, жогорку билимге ээ болуп, курагы 30 жаштан кем эмес болушу керек. Мыйзамга ылайык саясий партиялар облустардын, шаарлардын жана райондордун кесиптик бирикмелери Тажикстандын болочок президентинин кызмат ордуна талапкерлерди көрсөтө алышат. Бул Тажикстан эгемендик алгандан бери 6-чы президенттик шайлоо. Ушуну менен жаңылыктардын түшкү топтому аягына чыкты. Кийинки жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар.